Assalamu алейкум, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн атайын Баткен шаарынын четинде муктаж үй бүлөлөр үчүн курулуп жаткан үйгө келип калдым. Бул үйдү сиздерге көргөзүүдөн максат ушул үйдү бүтүрүш керек туугандар. Ким кайрымдуулук кылам десе, бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул үй эмне максатта түшүп жатат жана кимдерге берилет, видеону акырына чейин күзөтүп барыңыздар. Менин жанымда азыр ушул үй бүлөнү өз демилгеси менен баштап ушул даражага чейин уже салып койгон бир активист аке бар, Баткендик Нажимидунов Бекболот аке. Бул аке өзүнүн демилгеси менен ушул үйдү тургузуп, муктаж үй бүлөлөргө бүтүрүп берейин деп жатат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыңар, Максут? Бекболот ака, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Işleriniz жакшыбы? Мен бүгүн бул үйдү көрүп, кубанып турсам, бир чети аябай ыраазы болуп жатам. Себеби мындай демилге менен муктаждарга үй салып берүү бул анча-мынча инсандын колдон келе бербейт ака. Айтыңызчы Бекболот ака, мындай үйдү баштаганга эмне түрткү болду биринчи сизден? Биз 3 жылдан бери ушул кайрымдуулук жолунда жүргөндүктөн, эл аралап жүргөндүктөн өтө муктаж ушундай биздин курулуп бере турган үйлөргө өтө муктаж инсандарды байкап жүргөнбүз, билип жүргөнбүз. Бизге кайрылуулар болгон, андан ошодон мотивация алдык. Өтө муктаж үй бүлөлөр бар эле. Ошолордун эмесин алып, мүдөөсүн эске алып туруп ушул үйдү баштаганбыз. Андан Баткен шаарынын мэриясына кайрылып, жер маселеси боюнча чуркап аракет кылып, анан мэрия жер бөлүп берген, мындай 13 сотук жер бөлүп берген. Жалпысынан 13 сотук жердин жалпысынан 13 сотук жерге 8 үй бүлөгө деп курулуп башталган. Алгачкы 4-өөсү монтип дубалын тургузуп койдук, Кудай буйруса. Кыргызымда ушундай кайдыгер карап алган мээримдүү, кайрымдуу элибиз бар экен. Ушундай даражага жетип туруп калды уже. Кудай буйруса ушул жылдын аягына чейин жок эле дегенде ушул 4 үй бүлөнү кубандырып, үйдүн күлүчүн беребиз деп отурабыз. Демек, быйылкы жылга Кудай буйруса ушу 4 үй бүлөнү киргизесиздер бүтүрүп, иншалла Кудай буйруса. Ооба, Кудай буйруса 4 үй бүлөнү киргизебиз. Бирок азыркы учурда ушул 4 үй бүлө белгилүү. 3-өөсү жесир аял, 3төн баласы бар. Бирөөсү Баткен шаарында өзүңүздөр билгендей Шайырбек Байматов. 20-46 жашына чейин ушул көчөнүн азабын көрүп, көчөнүн кыйынчылыгын көрүп, үйү жок, өскөн, эч кимге зыяны келбеген жакшы бир инсаныбыз бар эле. Ошону эске алып, бир үйдү ошого беребиз деп турабыз, Кудай буйруса. Жакшы. Демек, 3-өө жесир үй бүлө, бирөөсү Шайырбек Байматов. Мен билгенден бул Шайырбек Байматов эч ким жок Бекболот ака ошондо. Ооба, Шайырбек Байматовдун бир туугандары бар экен. Ушул үйдү баштаганга бир аз финансы жагынан каражат керек болгондо ошолор жардам берген. Башында жардам берген, Бекболот ака, бир үйдү көрүп чыкпайлыбы, Көрүп чыгайлы. Бул жагы эме ар бир үйдүн өзүнүн бардык эмелер, условиялары болот мындайча айтканда. Бул жерде душу, туалети, бул жагы кухнясы болот. Бул жагына ичине көрсөтсөң. Бул жагына 3 комната кылып бөлөбүз. Ар бир үйдө 3төн комната, сыртында душу, ичинде ушул 3 комната болот, гардероб менен. 3 комната болот. Кухнясы сыртында болот, 4-чү комната, Кудай буйруса. Азыр пока бөлүнө элек, дубал турган бойдон турат. Демек, бул комната дагы 3кө бөлүнөт ошондо, Ооба, 3кө бөлүнөт бул комната дагы. Ошондо бул комната бир үй бүлөгө болобу Бекболот ака? Ооба, бул бир үй бүлөгө. Ушундай бөлмөлөрдөн дагы 4өө бар да, эми ушул 4өөн беребиз. Көрүп чыгайлы анда, урматтуу көрүүчүлөр. Караңыздар, кандай жакшы демилге менен, баардык шарт менен ушундай жакшы үйдү баштаптыр. Сиздер дагы өз салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер болот. Экрандагы телефондорго чалып, экрандагы счетторго өзүңүздөрдүн акчаңыздарды которуп, салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Бул тарабы кандай Бекболот ака? Бул тарабы дагы ошондой эле, бардык размери. Буга чейин ушундай арабтар куруп берген проект боюнча баштаганбыз бул үйдү. Ошол проекттен негизинде эле курулуп атат. Бул дагы бир аз бир 2,5 сотуктан 2 сотуктан огород болот ар биринде. Ар биринде 2,5-2 сотуктан огород болот, Ооба. Жакшы. Демек, бул жагында да душ, туалет болуп туруп, бул комната дагы 3кө бөлүнүп, бул дагы бир үй бүлөгө бөлүнөт. Ооба.
Жакшы. Биз улантабыз. Бекболот ака, бул үйдү салышка кимдер жардам берип атат? Айрыкча мисалы үчүн карапайым элден болуп жатабы, же бийлик тараптан да болуп жатабы, жергиликтүү? Жок, бул жерде жергиликтүү бийликтен бизге азырынча жер эле бөлүп берилген. Азырынча жерди бөлүп берген участокту мэрия тараптан, Ооба. Ушул үйдүн ушул убакытка чейин турганга чейин биздин Кыргыздын карапайым калкынын жардамы менен кээ бирөөсү 1 кирпич кошот, кээ бирөөсү 1000 кирпич кошот дегендей да. Кыргыз эли ушундай бирөөгө боору келет экенбиз, ушундай бир демилген эле көтөрүп чыксак, элим жардам берет деген ишеним менен кылдык. Аллага тобокелчилик менен иш баштадык да. Жүлө бул жагына көрөлү. Жакшы. Фундаменттары дагы жакшы эле болуп турат, негизи үйдүн мындай сапаты жакшы эле болуп атат, Ооба, үйдүн сапаты өтө жакшы. Мисалы үчүн фундаменттин астында подушкалары бар, мындай сейсмоустойчивый кылып, проект боюнча өзгөртүүсүз жакшы кылып курдук да. Караңдар, урматтуу көрүүчүлөр, үйдү аябай жакшы салып жатат. Жана айтып кеткендей, фундаментине подушка да коюлуп, мындай айтканда бийик эле кылып салыптыр бул үйдү. Демек, бул дагы бир үй бүлөнүн комнатасы. Бул дагы бөлүнөт, ошондо Бекболот ака? Бул дагы бөлүнөт. Үч комнатага бөлүнөт мунусу дагы. 2 подоконник, айниктер коюлган. Бул жагында болсо душевой туалет болот экен. Отоплениясы менен кошулуп ушул жагында болот, отоплениясы. Отоплениясы дагы ушул жагында болот. Москвадагы мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр, араңыздарда Москвада мекендештер болсо, сиздер дагы кайдыгер карабай ушул муктаждарга өзүңүздөрдүн соопчулук акчаңыздарды которуп берсеңиздер болот. Бул жерде Бекболот ака ушул атайын демилге көтөргөн. Ошол сиздерге салган каражаттын бүт баарыны ушул үйдүн бүтүшүнө сөз түрдө жумшап, сиздердин суранычыңыздар, мындай айтканда, соопчулук иштериңиздер 100% аткарылат. Кудай буйруса, негизинен эле биздин фонд өзүбүздүн шотубуз бар, өзүбүздүн печатыбыз бар, анан иштетилген акчалар боюнча бардыгы налоговый отчет берилип турат. Биздин сиздердин берилген аманатыңыздар так дарегине жеткирүү менен элекпиз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул ишти баштаганбыз. Аманатка кыянат кылбай, бүт бардыгыны эсеби менен ишти алып барып атабыз. Ушундай колунда бар ага инилер бар. Мындай жардамын аябай, ушундай муктаж үй бүлөлөргө кол сунуңуздар деп бардыгыңыздарды чакырып кетерлим. Жакшы. Бекболот ака, бул жагы дагы бир үй бүлөгөбү? Бул жагы дагы бир үй бүлөгө. Ошондо 4 үй бүлө болду. Кудай буйруса, жылдын аягына чейин ушул 4 үй бүлөнүн жүзүндө бактылуулуктун күлкүсүн көрөбүз деп ниет кылып отурабыз, Кудай буйруса. Кудай буйруса, быйылкы жылы ошол 4 үй бүлөнү кубандырасыздар. Иншалла. Алла жардам берсе, адамдардын жүрөгүнө салган болсо бүтөт деп ишеним менен эле, тобокел менен эле отурабыз. Бүтөт, Кудай буйруса. Мына карапайым элибиз дагы, мына биздин көрүүчүлөр дагы эч качан да карап отурбайт. Бекболот ака, ишиңизге ийгилик каалайм. Алла ыраазы болсун сизден. Мындай соопчулук иштерин дагы мындай кийин да далайын кылыңыздар. Эме Максутбек, ишиңе ийгилик. Ушундай биздин дагы үнүбүздү элге жеткирип, элге ушундай угузайын деген иш аракеттериңе, сага да ишиңе ийгилик. Рахмат. Бизден кызмат болсо, колдоо керек болгон болсо, ар дайым биз байланыштабыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр, ушул 4 комнаталуу үйдө 4 үй бүлөгө мына Бекболот Нажибидинов ака өзүнүн демилгеси менен ушул үйдү баштап бүтүрүп берген жатат. Мен силерге кайрылат элем. Ким эгер өз салымын кошом ушул үй бүлөлөргө салым кошом, ушул үйдүн бүтүшүнө жардам кылам дей турган болсоңуздар, ушу экрандагы телефон номерге жана банк шотторуна акчаңыздарды которуп койсоңуздар болот. Мен жыйынтыктайм. Барыңыздар менен жакшы күндөрдө көрүшөлү. Саламатта болуңуздар.